Урматтуу достор, орозо айы жакшылыкта жарышуучу ай экендигин айтпасак деле бардыгыңыздар билесиздер. Биз ушундай башыбызга оор сыноо келген мезгилде бизге окшоп сыноого кабылгандардын саны аябай көп экендигин билдик. Ошондуктан колуңуздардан келишинче бардыгына жардам берип, алардын катарында баламдын айыгып кетүүсү үчүн 200 000 долларга муктаж болгон бизге дагы жардам көрсөтүп коюңуздар. Алла баарыңыздардан ыраазы болсун. Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү бир адам өзүнүн эки баласы менен үй ичинде отурган жеринен башталат. Ойлуу отурган атасы өзүнүн эки баласына силер азаматсыңар деп айтып, балдарын уктоочу бөлмөлөрүнө жаткырат да. Андан соң өзү бир бөлмөгө чыгып отуруп алып эле ыйлап баштаганын көрөбүз. Көрсө дал ушул күнү ал жубайынан айрылып, аны акыркы сапарга узатып жерге берип келишкен экен. Ошентип эртеси жашоо андан ары уланып, эртең менен атасы балдарына шашып пушуп таңкы тамакты даярдап берип, андан соң мектепке жөнөтө баштайт. Атасы албетте көп нерсени апасындай кыла албай, көп нерселерге жетишпей, бирок өзүн колго алып болушунча аракетин кылып жатты. Ал балдарын мектепке өзү алып кеткенде, үйдүн терезесине бир карганын конгонун көрөбүз. Атасы андан ары барып өзүнүн бир тууганы Полго жолугуп, Пол болсо албетте ага көңүл айтып, сороткон сөздөрүн айтат. Кечке маал атасы балдарын мектептен алып кетип бара жатканда, дагы бир аял балдары менен келип аларга көңүл айтып, болушунча жакшы сөздөрүн айтып жөнөп кетет. Бирок атасы менен балдары ал аялдын ким экенин деле тааный алышкан жок. Сыягы аялынын тааныштары же бир достору болсо керек деп ойлогон атасы үйүн көздөй жөнөп, кечинде жатаарда балдарына жомок окуп берген атасы балдарын уктаткандан кийин өз бөлмөсүндө караңгылыкта телефонго үн жазуу менен келген көптөгөн билдирүүлөрдү биринин аркасынан бирин угуп жаткан. Ошондо бир кызыктай болгон үн менен дагы бир адам сүйлөп, бирок анын сөздөрүнүн маанисин каарманыбыз түшүнбөй калат. Билдирүү дагы ошол замат эле өзүнөн өзү өчүрүлүп кетти. Эртеси каарманыбыз өзүнүн иш бөлмөсүнө кирип сүрөттөрүн карап, көрсө биз анын ушул жерден чыгармачыл адам экенин түшүнөбүз. Эми иш менен алаксыйын деп калем самын уштап баштаса, дал эле терезенин түбүнөн бир карга учуп өтөт. Анда алаксып кеткен каарманыбыз колун кесип алып, дароо эле колун жууп жаратын дарылап жатканда, аялынын жансыз денесин үй ичинен тапкан кезде эстеп кетет. Кечинде болсо каарманыбыз кагаз бетинде кандайдыр бир карганын сүрөтүн тарта баштаганын көрөбүз. Түндө болсо аны бир баласы келип ойготуп, жаздыгынын алдындагы кара канатты көрүп коркуп кеткендигин айтат. Анда атасы баласын тынчтандырып төшөгүнө жаткырып уктатып коюп, өзү да уктоого камынып, бирок дубал биттеринен бир кызыктай эле үндөрдү уга баштайт. Аңгыча болбой эле аны чочутуп эшикте бирөө коңгуроону басып, каарманыбыз эшикти ачса сыртта эч ким жок экен. Бул нерсе албетте каарманыбыз үчүн бир четинен кызык жана таң калыштуу болуп, көчө жака чыгып барып караса дагы айланада эч ким жок. Дал ошол учурда бир кичинекей карга анын жанынан учуп өтөт да, ачылып турган анын үйүнө кирип кетет. Каарманыбыз дагы кайтып келип эшикти жаап, кызыгы караңгылыктан бир чоң эле адам сымал карганын сөлөкөтүн көрөт. Эртеси каарманыбыз иштери боюнча бир адамга жолугуп, ал адам болсо каарманыбызга сен азырынча үй бүлөлүк абалыңа байланыштуу, кийинки китепти жазбай эле ишиңди токтотуп турсаң болот деп айтса, каарманыбыз ага болбой, жок мен ишимди уланта берем деп коет. Кечинде үйдө атасы балдарына уктагыла деп айтса деле, балдары болбой оюнга алаксып ойноп жатышкандарын бир топко чейин карап турду. Андан соң балдары уктагандан кийин гана каарманыбыз өз иштерин улантып, кечеки караңгылыктан көрүнгөн карганын сөлөкөтүн тарта баштайт. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жазаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жазатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот. Түн бир маалына чейин чыгармачылык иштери менен алек болгон каарманыбыз бир кызыктай болуп эле каргага окшоп үндөрдү чыгарып жаткан болчу. Балдардын бөлмөсүндө болсо бир кичинекей карга келип, балдардын бир оюнчугун көтөрүп кеткенин көрөбүз. Аңгыча болбой балдардын бири ойгонуп калып, караңгылыктан чоң адам сымал карганын сөлөкөтүн көрүп коркуп кетет. Ал бакырып жибергенде атасы жетип келип тынчтандырып, үйдүн ичинде эч кандай эч нерсе жок экендигин айтып соротот да, баласын кайра уктаткандан кийин өз бөлмөсүнө кирип ишин уланта баштайт. Кызыгы түндүн бир маалында жанагы чоң адам сымал карга каарманыбыздын бөлмөсүнө кирип келет да аны ортокмокко ала баштайт.
Каарманыбыз өзүнүн аң сезиминде карганы кандай кабыл алды белгисиз айтор. Бир кезде жанагы чоң карга каарманыбызды өзүнүн кенен канаттары менен кучактап алат. Эртең менен көзүн ачкан каарманыбыз балдардын бөлмөсүндө эле жерге жатып уктап калганын түшүнүп, балдары аны ойготуп ары бери басып ойноп жүрүшкөн болчу. Акыркы күндөрү үй өтө эле чачылып кеткендиктен атасы балдарына эртең мененки тамакты берип жатып, бүгүн үйдүн баарын тазалап жыйнайлы деп айтат. Бирок балдар балалыгын кылып суроолорду берип, ар нерселерди сүйлөп жатышса, атасы тез ачууланып эле кыйкырып балдарын урушуп баштайт. Андан соң жуунуп жатканда каарманыбыз кайра эле карганын үндөрүн угуп, анын сөлөкөттөрү кайрадан көрүнө баштагандыктан ушу менин акыл эсим жайында эмес болуп жатат окшойт деп психологко барат. Ал психологко арадан 3 ай өтсө дагы мен кайгымды дагы эле баса албай жатам деп айтып, психолог болсо албетте каарманыбызды өзүн колго алуусун суранып, дагы бир аз убакыт чыдаса бардыгы өтүп кетерин айтат. Андан кийин каарманыбыз үйгө азык-түлүктөрдү алайын деп чоң дүкөнгө барып, бирок ошол жакта жүрүп дагы карганын үндөрү угула баштайт. Каарманыбыз айлана тегерегин карап, адамдардын бардыгы жоголуп кеткендигин байкап, аңгыча болбой жарыктар өчүп, караңгылыкка айланып, жанагы чоң адамсымал карга каарманыбыздын артынан кууй баштайт. Бирок бир кезде эсине келген каарманыбыз кезекте туруп эле ойлонуп кеткендигин түшүнөт. Ошондон кийин каарманыбыз болго телефон чалат да балдарды бир канча күнгө үйдөн алып кетип карап туруусун суранат. Анткени акыркы күндөрү каарманыбыз өзүн таптакыр эле башкача сезип, балдарын карабай көңүл бурбай да калган эле. Ал балдарын пул менен жөнөтүп жибергенден кийин эми өзүм менен өзүм күрөшүп, өз сезимдеримди жеңип өзүмдү табайын деп чечет да жаңы барактан жаңы чыгарма баштадыбы айтор. Калемин алып эле ишке киришет. Бирок баягы чоң адамсымал карга каарманыбыздан дагы эле кеткен жок. Каарманыбыз керек болсо аны менен сүйлөшө баштап, карга болсо каарманыбызга сен ичиңдеги бардык кайгы муңуңду кагаз бетине төгүп чыгарып салышың керек. Эгер кайгы муңуңду ушул жол менен чыгарып салбасаң, ал сенин ичиңде калып калат да кийин өтө жаман болот. Азыркы болуп жаткан алып урушууларың мени менен болуп жаткан болсо, кийин менден да жаманы, менден да коркунучтуусу келип калышы мүмкүн деп айтат. Анда каарманыбыз сүрөттөрүн тарта баштап, бирок карга андан дагы да көп нерсени талап кылып, каарманыбыз сыясын төгүп алат да андан ары колу менен эле сүрөт тарта баштаганын көрөбүз. Ошондо ал баягы өткөн кышкы мезгилди эстеп, аялы ооруп төшөктө жаткан кезде балдарын алаксытайын деп, балдарды атайын көчөгө сейилге алып чыгат. Негизи каарманыбыз ошол кезде эле балдарына апасындай жылуу мээрим бере албай тургандыгын түшүнгөн. Дал ошол мезгилде эле каарманыбыз карганы дагы көрүп, аялы бул кезде аркы дүйнөгө сапар алып кеткенин дагы сезип калган. Каарманыбыз аялын өтө катуу сүйгөндүктөн, аялын жоготуу ал үчүн өтө кыйынга туруп, эми кайгы муңду өткөрүп жиберүү үчүн ушундай кыйын күнүндөрдү баштан кечирип жатат. Түндө ал алкоголдук ичимдикти ичип алып дагы да ыйлап жатканын көрөбүз. Ал эми жанагы адамсымал карга аны кайра түрткүлөп эле музыканы жандырып, каарманыбыздын болгон күчүн, болгон энергиясын чыгармачылыгына жумшасын деп эле каарманыбызды кыйноого ала берет. Каарманыбыз ошондо кайрадан өткөн күндөрдү эстеп, эки баласын маңдайына чакырып алып, эми силердин апаңар жок деп алгачкы жолу айткан күндү да эстейт. Албетте апасыз калган балдарга да кыйын болду. Бирок каарманыбыздын абалы баарынан да кыйын болуп, күн өткөн сайын акылынан ажырап эле үйдө ойноп жаткан балдарына көбүрөөк ачуусу келип, көбүрөөк уруша баштаган. Албетте атасынын мындай жүрүм-туруму балдарына да таасир этип, алардын да жүрүм-турумдары өзгөрө баштайт. Дагы бир түнү каарманыбыз дагы өткөн күндөрдү эстеп, аялы күйөөсүн жана балдарын тамашалап коркутуу үчүн ак шейшепке эки көз жасап жамынып алган эле. Каарманыбыз бир караса эле ал ак шейшеп жамынган аялы эмес, ак шейшептин ичинде жанагы адамсымал карга турганын көрөт. Ошондо карга каарманыбызга: эгер сен сөлөкөттөрдүн артынан ушинтип ээрчип жүрө бере турган болсоң, анда сен акылыңан да айнып балдарыңан ажырап калышың мүмкүн деп айтат. Ушул сөздөрдү угуп ойгонуп кеткен каарманыбыз бул түш экенин билип, эртеси күндүзү дагы төшөктөн тургусу келбей эле жата берет. Ал бул кезде карга менен кадимкидей эле баарлашып сүйлөшүп калган абалга жеткен болчу. Эми ал каргага балдары менен да сүйлөшүүсүнө уруксат берип, бирок абайла аларды коркутуп алба деп айтат. Бул кезде бир канча убакыт өтүп, Полдун үйүнөн кайтып келген балдары бир канча убакыттан бери эле кайрадан атасы менен жашап башташкан. Алар үйдүн ичине ар кандай нерселерден бир нерсе куруп салышып, өздөрүнчө кыялданып ойноп жатышканда алардын көзүнө карга көрүнөт. Эми балдар дагы карга менен сүйлөшө башташып, карга балдарга: силер колуңардан келген нерсе менен апаңардын сөлөкөтүн жасагыла. Кимиңердики апаңарга көбүрөөк окшошсо, мен апаңарды бир күнгө тирилтип берем деп айтат. Балдардын бири болушунча аракет кылып апасына окшоштуруп сүрөттү тартып, экинчиси болсо ар кандай буюмдардан апасын жасап чыкса, карга ошол жерден балдарына бир чоң сабак көрсөтүп: силердин апаңар эми эч качан тирилип келбейт, бул деген нерсе эми мүмкүн эмес. Атаңарга окшобой эми өз жашооңорду кабыл алгыла дагы жашагыла деп коет.
Ошентип ушундай көрүнүштөр болгондон кийин бир күнү атасы балдарын дагы психологко алып келип, психолог дагы анын балдары менен сүйлөшкөнгө аракет кыла баштайт. Андан кийин каарманыбыз өзүн дагы балдарын дагы алаксытуу үчүн балдарды чоң атасы менен чоң апасыныкына алып барат. Каарманыбыз ата-энеси менен үйдө сүйлөшүп жатканда балдары эшикке чыгып ойноп, бир кезде артынан келген атасы балдардын кийимдери кирдеп калганын көрүп, дароо эле аларды урушуп кыйкыра баштайт. Бирок кайра бир аздан соң эле эсине келип, тескерисинче балдардын ушинтип ойноп күлүп алаксыганы өздөрү үчүн жакшы экендигин эстеп, алардан кечирим сурап балдарын кучактайт. Ошентип алар кайрадан өз үйүнө кайтып келишип, бирок балдардын атасынын жүрүм туруму кайра эле баягыдай болуп, аларга көңүл бурбай ар дайым эле сүрөтүн тартып, эч ким менен сүйлөшпөй кайра эле түн табалына түшүп кетет. Албетте атасы ошондой көрүнгөнү менен атасы ар дайым карга менен сүйлөшүп жаткан. Бир күнү ал болду баары жетишет деп карганы урушуп аны кууп салып, бирок карга кеткенден кийин баардыгы карга айткандай боло баштайт. Анткени карга каарманыбызга мен сенин бул стресс депрессиядан чыгышыңа жардам берем. Эгер мен кетсем анда менден да жаманы, менден да коркунучтуулары келет деп айткан. Дал эле ошондой болуп түн ортосунда эшиктин коңгуроосу кагылып, каарманыбыз төмөнгө түшүп барса сыртта бир адам турган болот. Ал адам каарманыбыздын кошунасы экендигин айтып эшикти ачууну талап кылса, бир аз коркуп жана сак болуп калган каарманыбыз эшикти ачпай коет. Бул кезде балдар дагы коңгуроодон улам ойгонуп алышкан болчу. Эшикти ачпай койгон каарманыбыз кайра жогору көтөрүлүп баратса, эшикте кайра коңгуроо кагылып, бул жолу башка адам келип калган болот. Бул жолу сырттагы адам өзүн башкача тааныштырып, бирок каарманыбыз ага да эшик ачпай коюп, дагы бир аз убакыттан кийин эле ал жерге полиция келип калганын көрөт. Эми балдары дагы атасынын артынан төмөнгө түшүп келе баштап, каарманыбыз бул жолу дагы эшикти ачпай койсо, калганын артынан анын аялы келип сүйлөй баштайт. Балдары апама барам деп эшикти ачмакчы болушуп, бирок атасы балдарын өткөрбөй коет да аларды эч жака чыкпагыла деп, бирок өзү чыдай албай эшикти ачып сыртка чыгып кетет. Сыртка көчөгө жамгырга чыккан каарманыбыз эч кимди таба албай, караңгылыктан жубайынын сөлөкөтү жок болуп кеткенин көрөт. Дал ушул мезгилден тарта каарманыбыз шайтандын таасиринде калып, каарманыбыз өзү үйдүн ичинде экенин сезет да, көз алдына көп нерселер тартыла баштайт. Шайтан аны ары сүйрөп, бери сүйрөп тытмалай баштап, өтө кыйноого алып жатканда баягы карга келет да, каарманыбызды коргоп шайтан менен кармаша баштайт. Анда каарманыбыз балдарын алып башка бөлмөгө жашырынып кетип, ал эми карга болсо кармашып жатып шайтанды жеңип чыгат. Ошондо каарманыбыз дагы биз дагы карга алардын жакшы жака жетелөөчү ойлору экенин, ал эми албетте шайтан жаман жака азгырып, балдардын атасын үмүтсүздүккө жетелеп, аны акыл эсинен айнытып жатканын түшүнөбүз. Кийинки көрүнүштө атасы жана балдары үйдүн баардыгын жыйнап коюп, сыналгы көрүп отурганын көрөбүз. Экинчи кадрда болсо карга алардын баардыгын тең канатында курчап отурат. Ошентип күндөр өтүп каарманыбыздын абалы акырындан жакшыра баштап, карга менен сүйлөшүп отуруп өзүнүн чыгармачылык иштерин күчөтөт. Жана албетте үй ичинде балдары менен көңүл ачып, аларга көбүрөөк убакыт бөлүп алар менен ойноп, аракетин кылып отуруп акыры каарманыбыз баарын жеңип чыктыбы айтор. Бул оор мезгилден да өтүп, ичиндеги баардык нерсени чыгармачылыкка чыгарып, китебин да аяктап биринчи экземплярын чыгарат. Ал айланасындагы баардык адамдарга мени ушундай оор учурда колдоп койгонуңарга рахмат деп айтып, ошол эле учурда өзүнүн элестетүүсүндөгү каргага дагы рахмат айтат. Эми бул чоң адам сымал карга бир гана каарманыбыздын китебинде жашап, каарманыбыздын өзүнө болсо психологдун кереги жок болуп калды. Ошентип оор учурду өзүнүн башынан өткөргөн каарманыбыз стресс, депрессияга чөмүлүп атүгүл ичимдикке берилип кете жаздап, бирок башындагы ойлор менен алпурушуп отуруп акыры өзүн таап, болгон кайгы муңун чыгармачылыгы аркылуу кое берип жиберет да, андан ары жашоосун улантып, балдарына көбүрөөк көңүл буруп, бактылуу жашап жатышкан көз тирмемдер менен тасмасы соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.